жаман жаңылык бар достор. Эгерде достор биз эртең Садыр Жапаровка жолугам. Нелерди айтасың Жапаровка? Биздин айылга мектеп жана садик салып бергиле деп. Жылса достор ушака жазгыла эмне сөздөрдү айтайын ошол. Унутпай айтам достор, анан кечинде Комментарийге жазгыла деп кой. Комментарийге өзүмө жазгыла. Эмне айтыш керек экен, Оода. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Ташиев Кыргызстанга келе жатат. УКМКнын төрагасы Амчек Ташиев Германиядан Кыргызстанга келе жатканын Фейсбуктагы Баян Би аттуу колдонуучу маалымдады. Анын айтымында Ташиев аман-эсен оорудан арылып жолго чыккан. Алланын кулагы сүйүнсүн. Камчек агабыз аман-эсен оорудан арылып эл үчүн кызмат кылууга келе жатыптыр дейт ал. Баткендеги Тажикстан менен чектешкен аймакта чек арачылар жаңжал чыгып кетүү коркунучунун алдын алышты. Бул тууралуу УКМКнын чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 11 февраль күнү Кыргызстандын чек арачылары Тажикстандын жарандары тактала элек аймакка көчөт отургузуп жатканын көрүшкөн. Түндө белгисиз адамдар көчөттөрдү жулуп ыргытып салган. Тажикстандын жарандары тактала элек аймакка 12 февралда дагы көчөт отургузууга аракет жасашкан. Чек арачылар ишти токтотууну талап кылганда тажикстандыктар айтыша кетишкен. Жерине Тажикстандын аскерлери келген. Конфликттин алдын алуу үчүн эки тараптын чек ара өкүлдөрү жолуккан. Кыргызстандын атынан барган өкүлдөр такталбаган аймакта эч бир иш кылууга болбой турганын эскертишкен. Мындан соң андагы аракеттер токтотулган деп айтылат маалыматта. УКМК учурда абал туруктуу экенин маалымдады. Белгилей кетсек, 15 февралда жарандар Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдына келип, чек ара маселесин тез арада чечүү талабын коюшту. Алар Баткен облусунун Көкташ айылындагы такталбаган 40 гектар жерге тажик тарап көчөт отургузуп жатканын, ал эми Аксай тарабындагы Капчыгай тоолорго куралчан чек арачылар келип кайтарууга өткөнүн, дыйкандар ал жерлерди иштете баштаганын билдиришкен. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров учурда пландаштырылып жаткан жогорку деңгээлдеги эл аралык иш-чаралардын алдында, ошондой эле коронавирус инфекциясы пандемиясы уланып жатканын эске алуу менен санитардык эпидемиологиялык талаптарды сактоо зарылдыгына байланыштуу аралыктан иштөө режимине өттү. Мамлекет башчысы ишин онлайн форматта улантууда жана өлкөдө болуп жаткан бардык окуяларды көзөмөлдөп турат. Германия Кыргызстанга 14,9 миллион евро өлчөмүндөгү карызын кечүүгө даяр. Болгону Кыргызстан ал каражатты ипотекалык кредитке жумшашы керек. Бул тууралуу журналисттерге Финансы министрлигинин мамлекеттик карыздар башкармалыгынын жетекчиси Руслан Татиков билдирди. Анын айтымында өткөн жылы министрлик тышкы карызды жоюп салуу өтүнүчү менен бир нече мамлекетке кайрылган. Бир гана Германия буга макул болду. Жалгыз Германия карызды жоюу боюнча макулдугун берди. Документке кол коюла элек, бирок сүйлөшүүлөр болду, деди Татиков. Ал кошумчалагандай, бул каражат эми мамлекеттик ипотекалык компанияга жумшалат деп күтүлүп жатат. Бишкек травматология жана ортопедия илими изилдөө борборунун жетекчиси Сауырбек Жумабеков жылдын мыкты окумуштуусу 2020 номинациясына ээ болду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык кыргызстандык дарыгерди штаб-квартирасы Чикагода жайгашкан International Age Women's Research Center эл аралык жетишкендиктерди изилдөө борбору уюмунун тандоо комитети травматология жана ортопедия тармагы боюнча мыкты деп тапкан. Аталган борбордун эксперттери жана өнөктөштөрү дүйнөнүн ар кайсы регионунун абройлуу өкүлдөрүнөн турат. Травматология жана ортопедия тармагына кошкон салымын жана изилдөөлөрүн, жарыяланган макалалары менен патенттеринин санын, докторлук жана кандидаттыкты жактоодогу насаатчылыгын, илимий конференцияларга жана долбоорлорго катышуусун, илимий чөйрөдөгү лидерлигин, улуттук жана эл аралык сыйлыктарын эске алуу менен Сауырбек Жумабеков жылдын мыкты окумуштуусу 2020 номинациясынын жеңүүчүсү деп табылды деп билдирди министрлик. Конкурстун жыйынтыгы менен дарыгерге эл аралык сертификат жана уюмдун эмблемасы ыйгарылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы башчысы Акин Токталиев өзүнүн мурдагы кардары мамлекет башчысы Садыр Жапаровду сотко берүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу Вести Кейджи сайтына Токталиев өзү билдирди. Бирок анын айтымында бул азырынча акыркы чечим эмес. Эми юрист Жапаровдон эл алдында кечирим сураганды күтүп жатат. Менде Жапаровго каршы доо арыз берүүгө жетиштүү негиздер бар, деди Токталиев. Бирок азырынча бул бир гана ниет. Бардык фактылар топтолгон. Өз маегинде Жапаров мен радикалдык ислам тобунун кызыкчылыгын коргогом деп айткан.
Кечээ экс-муфтий Рахматулла Ажы Эгембердиевдин баракчасында Жапаровдун өкүлүнүн катышуусунда баарынын бетин ачкан сүйлөшүү жарыяланды. Кассетада анын өкүлү президент Токтомушев экөөбүздү кызматтан алабыз деп убада берген деп айткан. Мындан бир гана тыянак бар. Мени кызматтан алуу чечими шайлоо өнөктүгү маалында кабыл алынган. Ал талапкер катары кийлигишкен экен. Анын мындай кылганына таарынып капаланып жатам. Мындан тышкары эмне үчүн президент ага пландалган кадрдык өзгөрүүлөр жөнүндө жеке айткан жок деп ойлонуп атат. Эгер ал мага телефон чалып, дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башчылыгында башка адамды көргүсү келерин ачык айтса жакшы болмок, деди Токталиев. Мен мындай ызы-чууну көтөрбөйт элем. Жапаров анын айынан түздөн-түз жапа чеккен жана аны коргогон адвокаттарга жана укук коргоочуларга бир дагы жолу ыраазычылыгын билдирген эмес. Анын эс туму өчүп калды. Эгерде Садыр Жапаров провокаторлордун айткандарын укканын ачык мойнуна алып, эл алдында кечирим сурап, коррупционерлердин курчоосунда экендигин мойнуна алса, маселе жабылып калат, мен сотко кайрылбайм. Эскерте кетсек, Акин Токталиев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директорлук кызматынан бошотулган. Максат Ажы Токтомушев Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы болгон. Учурда УКМК кызматкерлери УКМКнын кызматкерлерин ийри өлчөмдө пара берүү фактысы боюнча кармалган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комитеттин башкы бухгалтери ЖБга карата сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүп жатат. УКМКнын маалыматы боюнча тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында Максатбек Ажы Токтомушевдин бул кылмышты жасоого катышы бар экендиги, ошондой эле тарабынан киргизилген акча каражаттарын пайдаланууга байланыштуу каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу далилсиз далилдер алынган. Президенттин маалымат кызматы Садыр Жапаровдун Кыргызстан мамлекеттик карыздын төлөөсү көптөгөн объектилеринен ажырап калуу кооптуулугу бар деген пикир боюнча комментарий берди. Ишемби күнү Жапаров маалымат агенттиктеринин бирине берген маегинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстанды көптөгөн объектилеринен ажырап калууга кептеген келишимдерге кол койгонун билдирген. Президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек Спутник Кыргызстандын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып, кайсы объект жана кредит тууралуу кеп козголгонун айтуудан баш тартты. Атамбаевдин бийлиги тушунда чет мамлекеттен карыздар көп алынган. Эгер анын шарттары аткарылбай, убагында төлөй албасак, объектилер насыя берген тарапка өтүп кетет. Бул өтө ийри объектилер. Мамлекет башчы кыйынчылыктарга карабай, каражаттап, насыяларды кечиктирбей төлөөгө ишендирди. Объектилер эч кимге берилбейт, деди Байтерек. 2020 жылдын соңуна карата алынган маалымат боюнча Кыргыз Республикасынын тышкы карызы 4 миллиард 850 миллион 730 миң долларды түзөт. Жогорку кеңештин экс-депутаты Каныбек Осмоналиев премьер-министр Улукбек Мариповдун кеңешчиси болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү чечимге өкмөт башчы Улукбек Марипов кол койгон. Каныбек Осмоналиев 2020 жылы март айында Ала Тоо аянтында өткөн Садыр Жапаровду колдогон митингден кийин бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп айып менен камакка алынып, кийин үй камагына чыккан. Анын бир тууган иниси Жарасул Абдырайымов бийлик алмашкандан кийин өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү болуп дайындалган. УКМКнын маалымат кызматы Кыргыз Алтын башкаруучулугунун төрагасы Элмирза Үкүбаевдин кармалган видеосун жарыялады. УКМКдан билдиришкендей, кадрдан Үкүбаевдин иш бөлмөсүндө пара алып жатканын көрүүгө болот. Андан соң УКМКнын өкүлдөрү кирип келген. Шектүү аларга шкафтагы акчаны алып чыгып берген. Андан соң анын колуна кишен салынып, УКМКнын имаратына алып кетишкен. Бүгүн 1-май райондук соту Үкүбаевди 2 айга камакка алуу чечимин чыгарды. УКМКдан билдиришкендей, ал 100 миң сом пара алып жаткан жеринен колго түшкөн. Ал алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деген коркутуу менен эмгек акысынын бир бөлүгүн ага өткөрүп берүүсүн талап кылганы айтылууда. Эгерде Райымбек Матраимовдун чет мамлекеттерде кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрү бар экени аныкталса, тергөө иштери улантылат. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 15 февралда тараткан пресс-релизде айтылат. Кытайлык ишкер Айеркен Саймаити тарабынан ар кандай банктар аркылуу Кыргызстандан чыгарылып кетти делген 700 миллион долларга Райымбек Матраимовдун тиешеси бар жогун тактоо боюнча иштер тергөө тарабынан улантылууда. Ошол эле маалда айрым маалымат каражаттары Матраимовдун чет өлкөлөрдө кымбат баалуу мүлкү бар экенин бир нече жолу жарыялашкан. Тергөө кызматы андай мүлктөрдүн бар жоктугун аныктоо жумуштарын жүргүзүүдө. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында Түркияга, Дубай Эмиратына, Украинага жана Орусияга юридикалык жардам көрсөтүү тууралуу эл аралык өтүнүчтөр жөнөтүлдү. Белгилей кетүүчү нерсе, анын мүлкү бар экендиги жөнүндө жоопторду алгандан кийин сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөө амалдары улантылып, мүлкү камакка алынып, Матраимовдун аракеттерине юридикалык баа берилет деп айтылат маалыматта. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 11 февралдагы отурумунда Райымбек
Матраимов жазык кодексинин коррупция деген 319 беренесинин 1-бөлүгү боюнча айыптуу деп табылып, жаза чарасы тергөө менен кызматташуу тууралуу келишимге ылайык 260 000 сомдук айып пул деп чегерилген. Матраимов өзү сотто көрсөтмө берип жатып, күнөөнү мойнуна алаарын айткан. УКМК Матраимовду 2020 жылдын 17 октябрында кармап, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары 2016 жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөнүн, бул схема азыркыга чейин иштеп турганын билдирген. Ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Бишкекте уюштурган басма сөз жыйынында Матраимовдун Кыргызстандын ичиндеги кылмыштар боюнча иш изилденип бүткөнүн, эми анын тышкы аткезчилик байланыштар боюнча жаңы иш козголуп тергелип жатканын айткан. Сузакта Дэу Матис менен Honda Fit унаалары сүзүшүп, анын кесепетинен 2 киши мерт кетип, айдоочу айым ооруканага жеткирилди деп билдирет аймактык кабарчы. Белгилүү болгондой, үйрөй учурган унаа кырсык 14 февралда Казарман Жалал Абад унаа жолунун 28-чакырымында болгон. Облустук жол кыймылы коопсуздугунун башкармалыгынын маалыматына ылайык, каза болгон жарандар Сузак районунун жана Жалал Абад шаарынын тургундары болчу. Жол кырсык кечээ 14 февралда саат 14:00 чамасында Сузак районунун Жалгыз Жаңгак айылында болгон. Дэу Матис үлгүсүндө унааны башкарып бара жаткан аял киши алдында бара жаткан унаадан ашып өтүү үчүн каршы тилкеге чыгып, алдында келе жаткан Honda Fit унаасы менен сүзүшкөн. Анын кесепетинен Hondanын 1961 жылы туулган тургуну окуя болгон жерде мерт кетсе, ошол эле унаада жүргүнчү катары бара жаткан Сузак районунун Кара Алма айылынын 1947 жылы туулган тургуну ооруканага жетпей каза болгон. Ал эми Дэу Матиздин 1989 жылы туулган айдоочусу облустук ооруканага оор абалда жеткирилген деп айтылат маалыматта. Облустук бейтапкананын башкы дарыгеринин орун басары Мелис Баймуратов бейтаптын абалы оор экенин, ушул тапта жандандыруу бөлүмүндө жатканын билдирди. Кечээ түштөн кийин жол кырсыктан жабыркаган аял киши биздин бейтапканага жеткирилди. Ал бизге келгенде шок абалда экен. Дарыгерлер ага бир нече диагноз коюп, дароо жандандыруу бөлүмүнө жаткырганбыз. Ушул тапта бизде бар дары-дармектерди пайдаланып, колубуздан келген аракеттерди көрүп жатабыз. Бирок кечээден бери анын абалында өзгөрүү жок. Биздин кызматкерлердин көзөмөлүндө, деди башкы дарыгердин орун басары Баймуратов. Ооруканада дарыланып жаткан 1989 жылы төрөлгөн аял киши 4 баланын энеси экени айтылууда. Биздин каналга жазылып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер.